Парламенттик шайлоого катышуу үчүн бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын туусу алдында 7 саясий партия биригишти. Кечээ 13 августта бүтүн Кыргызстан саясий партиясына 4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоого биргелешип катышуу максатында 7 саясий партия биригишти. Бул тууралуу партиянын жаштар канатынын лидерлеринин бири Мирбек Мунарбек уулу билдирди. Алар Кыргызстан коммунисттер партиясы, Исхак Масалиев, Эрк партиясы, Турсунбай Бакер уулу, Эгемен Кыргызстан партиясы, Бектур Асанов, СССР партиясы, Кадырбеков, Ак Калпак партиясы, Маматаев, Улуу Көч партиясы, Момунов, Бүткүл жаштар партиясы, Капаров. Булардын баары биригип бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын туусу алдында шайлоого катышышат. Дагы башка кошулган саясий күчтөр боюнча маалымат жакында өтө турган партиянын съезди учурунда айтылат. Бишкек шаардык соту Алмазбек Атамбаевди 11 жылга кести. Бүгүн 14 августта Бишкек шаардык соту Крим Төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча айыпталгандарга Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Сот 1-инстанциядагы өкүмдү күчүнө калтырды. Анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жазык кодексиндеги коррупция уюштуруу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 11 жыл 2 айга кесилип, мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды. Ал эми мурунку башкы прокурор Индира Жолдубаева Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси боюнча күнөөлүү деп таап 5 миллион сом айып салынды. Ал эми дарыгер Абдухалим Райымжанов жазык кодексиндеги 348 берене боюнча күнөөлүү деп табылып, бирок кылмыштын мөөнөтү эскиргендиктен жаза белгиленген жок. Ошондой эле ЖАМЫКтын төрагасынын мурунку кеңешчиси Калыбек Качканалиев күнөөлүү деп табылып 2 жылга эркинен ажыратуу чечими чыкты. Белгиленген жаза өтөлдү деп эсептелип, сот залынан бошотулду. Милициянын кадыр баркын сактап калган генерал Мелис Турганбаев. Генерал-майор Мелис Турганбаев талаш жок, ал көзү тирүүсүндө эле легендага айланып, эл оозунан түшпөй, сүймөнчүккө айланган сейрек инсандардын бири. Аны кайсы бир кыйчалыш учурларда бүтүндөй кыргыз милициясынын кадыр барк намысын сактап калган деп айтса жарашат. 2007-2008 жылдардагы Бакиевдер бийлиги көзүн май басып кутурган Жаныш Бакиевдин жапайы жосундары эсиңиздердеби? Президент Курманбек Бакиевдин бир тууган инеси Жаныш бул учурда Кыргызстандагы бүтүндөй укук коргоо органдарын каалагандай калчап, бул тармак жетекчилерине билген намазын окуткан. А биздин милициядагы генералдарга ар намысты ары ыргытып, анын көзүнүн агы менен тең айлана баштаган. Ушу кезде президенттик администрацияны жетектеп аткан Медет Садыркулов менен Жаныш Бакиевдин ортосун кара мышык аралап, экөө катуу араздашып калат. Анан Кудайды тааныбай турган Жаныш Садыркуловду эскертип, коркутуп коймокчу болуп, жаңы жылы менен куттуктап, ага атайын өзгөчө белек жөнөтөт. Ооба, өзгөчө белек. Эртең менен Садыркуловдун үйүнүн дарбазасын коңгуроосу басылат. Бирөөлөр урматтуу администрация жетекчисине кутусу менен жаңы жылдык белек жибериптер. Эч нерседен шектенбеген үйелери бөлмөгө кирген соң кутуну ачышса эле, Кудай бетин салбасын, андан адамдын 2 кулагы чыгыптыр. Ооба, кара башыл эле кишинин кесилген кулактары. Албетте Жаныштан жана алгычтай жалтайлаган ошол учурдагы ички иштер министри, башка укук коргоо органдарынын жетекчилери адамдын азап оюн дүркүрөткөн бул жапайы жорук, чектен тыш кылмышты көрмөксөн, билмексен болуп жарыя кылбай жаап салууга тырышат. Арийне бул учурда ички иштер министринин биринчи орун басары болуп иштеп аткан полковник Мелис Турганбаевдин абери андай пасчылык менен келише алмак эмес. Ага анын кесиптик да, жигиттик да намысы жол бербейт болчу. Ошентип жетекчилигинин каршылыгына карабай, ал бу жапайы кылмышты иликтөөнү өз колуна алып, анын бетин чагылгандай тездикти ачат. Таң калыштуусу, ал кылмышкерлер менен күрөшүү милдети мойнуна тагылган милиция кызматкерлеринин колу менен жасалыптыр. Албетте, Мелис Турганбаевдин андай чечкиндүүлүгү, принципиалдуулугу, көкжалдыгы дөгүрсүгөн Жаныш Бакиевдин кыжырын кайнатпай коймокпу? Жаныш өз стилиндеги ар кандай провокация, шантаждарды жасап сындырууга аракет кылды. Бирок туаса кыракы, майтарылбас туаса опер Мелис мырза анын тузагына оңой олтоң түшө койгон жок. Андан соң кызматтан алып куугун такташты. Мелис мырзага ага да моюн сунган жок, сынбады. Мелис Турганбаев ошол күндөн ушул күнгө чейинки өзүнүн бүт өмүрүн мыйзамдуулукту сактоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө арнап келатат. 2014-2016 жылдары ички иштер министри да болуп иштеди.
Ал уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгын жетектеген министр болгон учурларда өлкөбүздө кылмыштуулук кадимкидей азая түшкөн болчу. Уюшкан кылмыштуулук уясын кирип кеткендей болгон. Анткени генерал Турганбаев дегеле кылмыштуу топторго келишкис мамиле кылат. Алар менен эч качан табакташ болбойт. Айтмакчы, ал кылмыштуулукка каршы күрөшүү менен бирге активдүү коомдук жана спорттук ишмердик жүргүзүп келатат. Кыргыз Республикасынын спорттук күрөш федерациясынын вице-президенти мамлекет намысын укук жаатында эле эмес, ири эл аралык спорттук мелдештерди да коргоду. Грек-Рим күрөшү боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси. Учурда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы болуп иштеп жаткан Мелис Турганбаев бул кызматты тапшырып, кайсы бир партия менен парламенттик шайлоого талапкер катары катышат экен деген маалымат тарады. Эгерде Мелис Турганбаевдей чыныгы генералдар депутат болуп калса, жаңы парламент бир топ эле күчтүү, барандуу, көз карандысыз бийлик органына айланмак. Анткени мамлекеттүүлүктү туу туткан андай принципиалдуу көкжал депутаттар өлкөдө мыйзамдуулукту көздүн карегиндей сактоо, кылмыштуулукка каршы аеосуз күрөш болгон күч аракетин жумшайт. Алы Туткучев: Кыргызстанда эч качан жаман сөз айтпаган бир эле адам бар. Кыргыздын тилинен чаңы чыккан актаңдай акыны Алы Туткучев белгилүү теледиктор Бактыбек Мамытов тууралуу жакшы пикирин өзүнүн социалдык тармагына жүктөдү. Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңк медалинин ээси Бактыбек Мамытов: эч кимге душмандык кылбасаң да, сага душмандык кылчулар четтен табылат. Бирок бул кишинин душманы жоктой сезилет. Адам кумурага окшош, ичине эмне толтурулса, оозунан ошол төгүлөт дейт. Куттуктоо, каалоо тилек, ак бата, жакшы сөздөрдү гана сүйлөгөн адам. Демек жүрөгү ошол нерселер менен толтурулган. Бир да киши жөнүндө жаман пикир айткан уккандар болбоптур. Эч кимдин суранычын четке какпаптар. Жакшылыктын символу болгон сиздей адамдар кызыл китепке кирип калган заманда жашап жатабыз. Абай Кунанбаев: жамандар менен жакшы деп айкайлайды, жакшылар мени жакшы деп айта алмайды. Жүргөндөн соң бауырыңда күндө кирип, таулардан бийиктиги байкалмайды деген эмеспи? Жамандар өзүн же партиясын мактап кыйкырып жатканда бул киши мунчукпай иш жасап жатат. Оорубаңыз, көп жашаңыз, жакшы адамдар көп болсо экен, ылайым деп жазган акын Алы Туткучев. Каныбек Осмоналиев, профессор: дүйнө жүзүнө уят боло электе кылмыш кодекси менен кылмыш процессуалдык кодексти тез арада кайра оңдоп чыгуу керек. Назар Ньюс маалымат агенттиги профессор Каныбек Осмоналиев менен Батукаевди кызыл килем менен узаткан азаматтар айып пул менен бошотула баштаганы боюнча пикир алышкан. Каныбек агай: Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотулушуна тиешеси барлар тергөө менен кызматташкандыгы үчүн айып пул менен кутулганы калды. Бул адилеттүүлүккө жатабы? Өзү балекеттин баары 2019-жылдын 1-январынан бери күчүнө кирген жаңы кылмыш кодексинде болуп жатат. Тергөө менен кызматташуу деген норманы ойлонбой киргизип коюшкан. Эми табиятынан бакка ооз болгондорго Кудай берип калды. Ошол күмөндүү норма көп адамдардын тагдырын талкан кылат. Булак жерден жалган жала жаап оокат кылгандар жана тергөөчүлөр үчүн ыңгайлуу шарт болуп берди. Анын айкын мисалы 10 августтагы 1-Май райондук сотунун Крим Төбөлү Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча сотто билинди. Бардыгы 19 адамга күнөө коюлса, анын ичинен 6 260 миң сомго, ал эми 4 адам 300 миң сомго эле айып төлөмөк болушту. Бул кандай болуп калат? Кыргызстандын эл аралык абийири айрандай төгүлгөнүн бир жактан далилдеген сот экинчи жагына мындай арасат өкүм чыгарып отурат. Албетте бул адилеттүүлүккө жатпайт. Эми айып тагылган адамдар бири-биринен оозунуп, жарышышып, тергөөчү менен кызматташа башташат экен да. Бул коркунучтуу тенденция. Бейкүнөө мыйзамды сыйлаган эле жарандардын шору катканы турат. Тергөө менен кызматташкандарга жеңилдик берилгени нааразычылыкты күчөтпөйбү? Күчөтөт. Ошол үчүн кылмыш кодекси менен кылмыш процессуалдык кодексти чукулунан кайра оңдоп чыгуу керек. Баленин баары ушул же эки мыйзамда болуп жатат. Убакыт өткөн сайын бул нормалар элге терс таасирин тийгизе баштайт. Андан нааразычылыктын дагы бир булагы келип чыгат. Батукаевди кызыл килем менен узаткан Зарылбек Рысалиев аны бошотуунун башында турган Шамил Атахановго 300 миң айып пул салынган аз эмеспи? Соттун чечимин экинчи инстанцияда карап көрүшөт да, бирок баары бир бүдөмөк пикирлер көбөйүп бара жатат. Неге жазаларды жеңилдетип ишти жапканга ашыгып жатышат? Мунун баары алдыдагы парламенттик шайлоо менен байланышкандай болуп жатат. Тергөөнүн сапаттуу уюштурганына карата чечилип жатпайбы? Элди тынчтандырып алуунун аракети. Эми бул саясат экен да. Батукаевдин иши сырткы саясат менен байланышы бар дегенге ынанасызбы? Ал пикир башынан эле айтылып келген. Процесстин көөлөрү менен шектүүлөрү деле айтып келишет. Өзү Крим Төбөл Батукаевдин мыйзамсыз чыгып кетиши кыргыз элин уят кылып, эл аралык аренада жер каратып койду.
Россия Кыргызстан менен авиа байланышты качан жандантарын айтты. Сентябрь айынан тарта Россия жакынкы чет өлкөлөр менен жүргүнчүлөрдү ташуучу авиа байланышты жандантат. Бул тууралуу өлкөнүн туристтик операторлор ассоциациясынын сайтында айтылат. Маалыматка ылайык, 1-сентябрдан тарта авиакомпаниялар КМШ мамлекеттерине, анын ичинде Казакстан, Тажикстан, Кыргызстан жана Арменияга туруктуу каттамдарды учура баштайт. Россияда коронавирус боюнча абал турукташкандыктан аталган багыттарга аба каттамдары жанданарын адистери белгилешет. Мындан сырткары сентябрда өлкөдө COVID-19 каршы вакцинаны өндүрүүнү пландап жатат. Эпидемиологиялык абал КМШ мамлекеттеринде да жакшырууда. Анын үстүнө алар россиялык вакцинаны алууга ниеттенип жатышат. Бул да Россия менен алардын ортосундагы гуманитардык жана иш байланышын калыптандырууга өбөлгө болот. Россияда бул боюнча өкмөттүн деңгээлинде 20-августтан кийин айтышат деп белгиленет материалда. Эки өлкөнүн авиакомпаниялары Кыргыз Республикасынын аба байланыштарды жандантууну сунуштаган. 7-августтан тарта Кыргызстан, Туркия жана Бириккен Араб Эмирлиги менен туруктуу аба каттамдарын жанданткан.